Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Бүгүн 2022 жылы. Нет, ясно, что хочу. Нет, я хочу, да, не надо здесь мне. Горький сейил багында баякы Американын энпошниктер, гей, лесбиянка деп аталган гейбирлер ушул өздөрүнүн немелерин таңулап, ушул жерде тынчтык акцияга келишиптер. Ар бир жаран укуктуу. Бунун арасында Украинанын жарандары дагы бар, Украинанын желегин көтөргөндөр дагы бар экен. Мисалы буга окшоп, ал эми биздин мамлекеттин позициясы ортодо кармануу болчу. Бул Украинанын желегин тагып алып тур. Анан бул жерде дагы лозунгтар. Саламатсызбы? Вот, ребята, да, добрый день. Сиз кайсыл ниетте келдиңиз? Кайсыл немеде? Извините, пожалуйста, можно я будьте с переводом? Нет, биз мамлекеттик тилде неме кылып тамда. Сиз Кыргызстандын жаранысызбы? Yes. Мы против войны. Мы выступаем против войны, против насилия, против безрассудства и цинизма, происходящих в Кыргызстане. В Кыргызстане? Или где? Это у нас же нормально же все? Да, у нас все нормально. У нас полный цинизм и безразличие к происходящей ситуации. Наш биздин мамлекеттик кызматкерлер биз өзүбүздүн позициябызды билдирдик го. Нейтральный жолдо карман. Неге буну биз өзүбүздүн мамлекетти сыйлап айтабыз? К сожалению, на территории Кыргызстана реализуется политика Российской Федерации. Далилдеңиз барбы ошого? Далилиңиз, аргумент? Вот она правильно говорит. Все, я уже сказала. Нет, вы просто сказали, а где, как вы будете доказывать, чтобы... Обратите Нападать внимание... нельзя, воевать нельзя. Түшүнүктүү. Понятно. Түшүнүктүү. Знаете, из какого вы канала? Мамлекеттик тилде сүйлөсөңүз? Ты Путину скажу. Вот, мен түшүнбөйм. Мага мамлекеттик тилде кайрылыңыз. Мамлекеттик тилде. У нас институт президента кыргызского. Канал. Сиз блогер. Илимбек Исраилов. Илимбек Исраилов. Исраилов. Сизчи? Мен Эркинбаева Динара. Динара. Кыргызстандын жаранысызбы? Ооба. Анан неге мамлекеттик тилде сүйлөп айтасыз мага? Сүйлөп атпаймынбы? Институт у вас кыргызского. В школу еду. Хорошо. Понял? Ну, у нас русский язык Потому что на школу даже Не нет. запрещенный, но... Не, официально Понимаешь? не имеет Не надо разводить национализм, молодой человек. Мы все в одном говне, запомните. Здравствуйте. Можно еще пару вопросов? Нет, А почему? потому что Как? мне Кыргызстан нравится вам? очень нравится. Давно приехали? Это не важно. Да, я просто спрашиваю. Давно А приехали? вы кто? Я не знаю. Нет, я имею право снимать. У нас вот... Я не знаю, кто вы. А? Вы очки не можете? Личную информацию. Очки не стыд. Милиция с народом. А то не видно, да. Нет, я не прячу, да. Она должна... Лучше билет трое спустись. А? Ой-ой. Булар меймандар экен да. Булар меймандар экен. Андай болбойт-то. А вы откуда приехали? Спасибо, я не хочу с вами разговаривать. Правильно. Не надо. Нет, я просто хочу. У меня в стране... Нет, да, у меня в стране... Я вам очень Не вежливо только говорю. ваша Спасибо страна, это и большое. наша Я не страна. хочу. Да. Наша позиция Я вас- нейтральная. Я приехал с... Понимаешь? Вы выражаете свою позицию. Наша позиция нейтральная. Вы откуда-то приехали и свой какой-то... Человека, ну не хочет он с вами Я не хочу с вами разговаривать. Он не Спасибо хочет с большое. вами разговаривать. Все. Разговаривайте с тем, с кем вы, кто хочет. Да. Вот вы тоже. Сен жанагындай эмен замашкаңды тотот курбияка. Жок, наша позиция Вы высказали. нейтральная. Это твоя позиция. Беларусь. Спасибо. Нет, наша говорю. Спасибо, вы Твоя высказали позиция. свою позицию. Мы вас выслушали. Все, с вами разговаривать больше не хотим. Булар каяктан келишти же? Ну, я не знаю, откуда они приехали. Белоруссиядан келип деп атышат го. Какая мне разница? Мне абсолютно нет никакой разницы. Келсе В нашей стране Биздин позициябыз успокойте весті. неге мени Беларусьтан келсең, хоть Америкадан келсең, сен қандай жұмысың бар?
Я где хочу. Позвольте зачитать следующее от Какая господина следующая? Садыра Джапарова. Саламатсыз ба? Өзі гимн қайсы ниетте шықтыңыз? Қолдаумен? Я, қолдап шықтым. Кімді қолдап Украинаны. Неге мен алған ұқықтымын да. От мен ұқықтымын да. Өзің көрдіккенле қылып мен дағы өзімнің аудиториямен чағылдышмын. Жоқ те мен маған мыйзам жол береді да. Маған мыйзам неге жол береді? Елімде соттаймын мен. Убирай, значит, замначальника. Провокатора убирай отсюда. Это что от этого человека? Он провоцирует. Какой я не Провокатор, убирай. Я не провокатор, я гражданин Крымской республики. Будем проводить антимитинг. Я не антимитинг, пожалуйста. Садыр Джапаров, у нас мнение. Пожалуйста, я просто хочу интервью с вас. Что у меня в стороне творится? Уходи отсюда, ты провокатор. Мы не хотим. Да, вот. Никто не давайте интервью, все я хочу. Не приставай тогда к нам. А вы кто? Тебе какое дело? Я Почему я гражданин Кыргызской республики? такая же гражданка. Да. Не, сразу ли? Так, товарищи сотрудники внутренних дел, пожалуйста, вот этого человека. Саламатсыз ба? Ассаламу алейкум. Уалейкум салам раматуллахи баракатух. Оразаңыз қабыл болсын да, жал. Сіз атыңыз кім? Эмир. Да, сіз бұл қайсыл ниетте, қайсыл негізде неме қылып шықтыңыз? Мен азыр ошо Украинадагы болгон согушка каршымын. Ошол үчүн биякка чыктым. Мен алардын бардык өлкөлөргө мен өзүмкүн позициянын Сіздің пайсаңыз қандай? Тез мүмкіншілік болсын. Хорошо. Неге? Не, сұрауға жауап береміз. Біздің позицияны білесіз да, Кыргыз Республиканы. Ооба билем. Біздің позиция нейтральный болды эле, анан неге біз бұндай кылып атабыз дейм да? Ну, бул өлкөнүн позициясы, наша позиция же может различаться, моя и государство. Сіз өзіңіз эле эмессиз да. Сіз чын жүрөктөн Украинага күйүп атасызбы? Ооба. Украинанын кайсыл жеринде азыр уруш болуп атат? Украина по всей стране. Именно кайсыл горячий точкалары? Мариуполь, Черни... Канча, Учпали этот, возьмите у других интервью. Канча адам каза болду Украинада сиз колдогондо? Мен журналист. Билбейсизби? Жок, сиз жарансызбы? Жок, мен журналист эмесмин. Мен интервью, милиционерден интервью алдыңыз. Түшүнүктүү, рахмат. Чуть-чуть, пожалуйста, можно объявление сделать? Салам алейкум. Я не без комментариев. Без комментариев. Уберите от меня руку, без комментариев. Комментарий, да? И просят нас разойтись на основании вчерашнего решения от 1 апреля судов о том, что они приняли решение принять законным решение администрации Бишкека. Это Ленинский, Свердловский, Октябрьский и еще один забыл какой. На данный момент Первомайский. Первомайский. Это решение было принято вчера, 1 апреля. После него, это было 8 часов вечера, после него в 12 часов ночи Садыр Джапаров опубликовал у себя в Фейсбуке, что в сквере имени Горького можно собираться хоть 24/7. Да. У нас сейчас есть проблема того, что нас сейчас предупредили. Конечно, и можно говорить, что мы считаем это решение антиконституционным, и даже по мнению нашего главного омбудсмена страны, главного правозащитника Асара Абдрахматовой, это тоже антиконституционное решение, запрещать людям собираться, когда они хотят, и по поводу, к которому они хотят. Но сейчас у нас есть предупреждение. Если мы сейчас не подчинимся, скорее всего, за этим пойдут задержания. Поэтому я вас очень сильно прошу, если вы не хотите каких-либо дальнейших разбирательств, лучше, наверное, сейчас вам разойтись. Мы здесь останемся, но мы не хотим подвергать опасности вашу жизнь и ваши какие-то дальнейшие планы. Поэтому вот на этом, я думаю, журналистам ничего не угрожает, участникам, возможно, будет угрожать что-то. Поэтому, пожалуйста, послушайте еще раз, подумайте, дайте нам минуту, чтобы они могли разойтись, если они хотят. И вот.
На этом мамлекеттик тилдеги кайрылык болосуз э? мамлекеттик сиз өзүңүз айтып койдуңуз. Мен түшүнбөдүм да. Кабинет министров и кабинет Жапарова. Мамлекеттик тилдеги кайрылык болосуз ушул нерсени. Кыргызча э? Давайте, Так, секундочку, мы еще на кыргызском-то не сказали. Да, вот. Повторить на да, кыргызском. давайте сейчас на кыргызском языке тут просят, вот. Не просто это надо. Нет, это не надо, я не обязана. Биз кыргыз тилинде дагы кайталап кетели. Азыркы учурда биз митингди баштай электе эле. Бизде марш болуш керек болчу, марш баштала электе эле. Бизге ГУВДнын мүчөлөрү келип, бул маршты, бул жолугушууну токтоткула деген неме менен келишти. Ал эми кечээ 1 апрель күнү биздин райондук сот тарабынан Бишкектин администрацияларынын чечими законный мыйзамдуу деп көрүп алышты. Саламатсызбы? Кандайсыз? Хорошо. Не максатта келдиңиз бул жака? Так, я с прессы. Освещаю прессу. Да. Кайсыдасыз? Клоп Кеджи. О, клоппу. Ассаламу алейкум, клоп. Эйле. Жарандык дейт. Кандай эле жарандык? Мына жаран меселе булар бир жерден үйүлүп чыгып атышат. Кандай эле булар чын жүрөгүнөн Украинага күйүп калса? Украинага күйбөйт да булар. Эптеп эле ызы чуу кылыш керек. Бензин чачкы жок, бензин чачкан болбойт дейм буларга. Нормалдуу эле нерсе, силер азыр кетсеңер деле болот, мындай тарап койсоңор деле болот. Анткени азыркы учурда талака алышыбыз мүмкүн. Биз бул жерде калабыз, силерге Сиз өткөндө сотто туура дегенсеңиз? Байке. Тиешкен жокмун, мен сизге тиешкен жокмун, неме? Садыр Джапаров поддерживает войну, поддерживает Россию, иначе бы он не устраивал вот этот... Жок, андай, бул жерде азыр биздин бир эле жарандар, аз эле жарандар бүткүл Кыргыз Республикасынын атынан сүйлөгөн эч кандай укугу жок. Бул жерде биз дагы бул акцияга каршы албетте биздин россиялык биздин позициябыз ортодо болгон. Булар ортого карабай кандайдыр бир иш аракеттерди уюштуруп ушул жерде биздин Кыргыз Республикасынын позициясын кандайдыр бир четке каккан жарандар. Булар кечеги интернеттен, Фейсбуктан Украинанын жараны болуп өзүн тааныштырган кандайдыр бир жаран буларды чакырып кеткен. Ал эми мына эже жаман экен. Мыйзам жана сот тарабынан корголот деп Кылып келген. берилди. Я не провокатор, уважаемый. Жана эркиндиктерди эч кандай чектөөлөргө жатпайт айтылат. Какой ты имеешь право? Жок, мен Кыргызстандын аймагында жайгашкам мен. Он же мешает. Не мешает? Иштелип чыккан жана кабыл алынган. Провокатора убирайте. Пожалуйста. Мына провокатор настоящий. Жок, мен байке, мен провокатор эмесмин мен. Мы требуем, чтобы задержали этого провокатора. Он настоящий провокатор. Где вы спали? Провокатора убирайте. Я не провокатор, я гражданин Кыргызской Республики. Провокатора убирайте. Я не провокатор. Эже, милиция, мы просим провокатора вывести отсюда. да, уберите всех, пожалуйста, уважаемые провокаторы. Вот они, провокаторы народа. Провокатора вывести отсюда. Я тоже требую, уважаемые правоохранительные органы, уберите их, пожалуйста. Вот они провокаторы. Вот они провокаторы. Государственные еще. Уберите провокатора. Я тоже имею право здесь находиться. Запрещен. Я блогер байке. Не байками. Мен блогермен. Мына неме кылыңыз, менин талабым жок. Бул менин провокатор деп мени айыптап атат. Мен провокатор эмесмин да. Санкции в отношении Кыргызстана. Не забывайте. Иначе это будет...
Мы вторая Россия. Садыр Джапаров должен принять меры. Антиконституционные законы принимает. Без Конституцияға баршайбыз. Конституцияға баршайбыз. Провокаторды салғыла. Байке. Қандай? Қандай, Байке? Мен мында еле тарттам мен оларды, Байке. Байке. Тарттам мен мындай жөн эле. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр бул жерде немелер ички иштер министрлиги немелер кармап атышат. Аз бул жерде Россиянын жарандары, Россиянын Кыргызстандын позициясын билдирип, Кыргызстандын позициясын билдирип, кээ бир жарандар чыгышты эле, ал жарандарды бар жогу нормально. Азыр мыйзам иштеши керек bizde. Мыйзам иштеши керек. Ал эми бул жердеги мени провокатор атаган мо Кыргызстандын бул жерде азыр ошол жерде бизди провокатор деп бирин атап. Нет, это ваша пресс-служба или кто? Бул жерде азыр бул жерде Американын ошол каржылагандар, сырткы күчтөр, не мешай мне, не мешай азыр, не мешай, говорю. Какая пресс-служба? Бул жерде немелер кармалган, булар Россиянын немеге Убивайте своих детей, вы детей своих не жалеете, что вы делаете? Это мирный митинг, вы не имеете права. Садыр Джапаров разрешил. Түшүнбөдүм. Бул жерде азыр ызычуу дагы чыгып кетти. Биздин акциянын катышуучуларын, Кыргызстандын жарандарын жана Белоруссия, Россиянын дагы жарандарын булардын арасынан көрүүгө болот. Булар каяктан келген? Нормал. Ошо. Присаживайтесь. Девушка, присаживайтесь. Ал эми бул жерде ички иштер министрлигинин кызматкерлери биз кармалгандарды көзөмөлгө алып атат. Бул жердеги дагы ушул жерде кыскасы ушул. Бир жагынан жакшы болду. Азыр кайсы жакка барабыз, урматтуу инспектор? Кайсыл отделге барганда көрөбүз. Кайсы жакка барасыз? Ошо кайсы? Первомайский же, Ленинский, ошо кайсы жакка биз? Азыр барганда ошо жерге көрөсүз. Ошо кайербе? Ошо комментарий бересиз. Макул келдик деп. Макул. Менимче 1 май райондук ички иштер башкармалыгына барса керек, Первомайскийге. Ал эми бул жерде Украинанын биздин
бөлек елдердин желегин кармаган жарандар, өзүн кыргыз деп таныштырган, бирок башка жактык жарандар, Белоруссия, Россиядан келгендер. Ана бүт бар жогу ушул жерде. Бөлүшүп койгула. Бөлүшүп коюңуздар. Биздин Кыргызстандын позициясын нейтральный дегенине карабай, азыркы кээбирлери анча мынча да Кыргыз Республикасынын аймагына келип алып дагы ушул жерде Горький Сейил багын бектерине кармап, ушул жерде Россиянын жарандары, Белоруссиянын жарандары дагы ушул жерге келгенин bundan видеонун алдында көрдүм. Ал эми бул жерде азыр автобуска келишти. Бул НПОшниктер, Американын саясатын колдогон жанакалар. Ал эми биз кандайдыр бир жака жылып жатабыз. Горький Сейил багы, Горький Сейил багы, Горький Сейил багы бошотулду. Бул провокаторлордон Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин кызматкерлери бошотуп койду. Кыргызстан Украина менен деген жаңырыктар жаңырууда. Ал эми бул жерде Кыргызстан деп туруп 5-6 жаран Кыргызстандын атынан сүйлөп атышат. Ал эми бул жердеги Кыргызстан атынан сүйлөгөнү буларга такыр укугу жок. Неге дегенде булар сырт жактан каржыланып, ошол сырт жактан кандайдыр бир бирөөлөрдүн немесин аткарат. Эгерде орусча айткан болсом, мы нейтральная позиция, они не имеют права у нас в Кыргызстане чьи-то позицию говорить и выступить в акциях, в митингах. Мы знаем, они мы знаем, чтобы они американских позицию держат. Сейчас они, короче, нарушили закон Кыргызской Республики, америкосы, геи. Вот в этом автобусе все находятся. Буга чейин булар бир нерсе Россиянын элчилигинин алдында дагы өздөрүнүн позицияларын билдирмиш болуп туруп элчиликтин алдына чыгып келишкен. Буларды биздин кыргыз элибиз буларды уруп тогуп тепкелеп жатышат. 1 май району болса керек. Милиция кызматкерлери ошол жерде милиция кызматкерлери ошол жердеги акциянын катышуучуларын кармады. Азыр кармап ошол жерге Горький Сейил багын бузукалардан бошотту. Мен ал жака чагылдыруу үчүн барганмын сиздерге. Ал жактан баарын эле кармап ошол автобуска салат. Азыр бул жерде мыйзам чегинде барып туруп дагы бир кандайлар чара көрүлгөн ошол неменин ичинде көрөбүз. Азыр бул автобустун ичинде бакырып кетип аткан Американын өңдүлөр ар кандай өзүнүн саясатын тыккылап атышат. Менимче Первомайскийге 1 май райондук сотко 1 май районунун ички иштер башкармалыгына барса керек. Бул бекерчилерди талаага алып барып ташташ керек дейт. Аз как раз алып кеттабыз талаага. Ошо урматтуу көрүүчүлөр, булар
бөлүш коюңуздар. Бүт ошо баягы жугунду корлор бул автобуста. Жугунду корлор автобуста бирге кетип атабыз. Мынабы бүт жугунду корлор. Куда мы едем? Катаемся по городу. Токойго десең, Токойго алып кетип атабыз, Токойго. Булар азыр коркуп атышат, биз каяка кетип атабыз деп Ички иштер министрлигинен сурашты. Албетте булар өздөрүнүн күнөөлөрүн билишет. Каяка кетип атабыз деп тиги организатор, уюштуруучу. Кеме жок деген ушерде жон кетсең өу. Анан бул жерде Американын саясатын колдогон энпочи гейлер, лесбиянкалар ошол бир жыныстуулукту колдогондор ырдап кетип атышат. Аз буларга кандай административдик протокол түзүлүшү мүмкүн жана кандай ошол Кыргыз Республикасында кандайдыр бир немени бузду. Биздин Кыргыз Республикасынын позициябыз ортодо болчу. Булар кандайдыр бир 20га жетпеген ошол башы көт сары ала булалар келип алышып Кыргызстандын позициясын башкача деп билесиңер. Мыналар кимдер? Бирок мыналар кимдер билесиңер? Кимдер эмес, бул жердечи биз. Мен эмес. Кой, бирок кой. Аз жаман, жакшы эле бала келсин кой, неме кылба. Азыр отделге барганда сүйлөшөбүз. Силердин араңарда мына мен дагы азырынча бул жерде ошол Кыргызстандын жараныбыз деп Кыргызстандын жараны өңдүлөр. Бирок булардын жарандыгын текшериш керек. Мага жеткен маалыматтар боюнча Россиядан, Белоруссиядан келген жарандар биздин Кыргызстандын аймагында митинг уюштуруп жүрүштү ушул жерде. Биздин позициябызды билесиңерби десек, жок деди. Ана ошол жерде мына кыргыз өңдүлөр ар нерсе кылып, мына кыскасы. Мына бир жашнакай кыргыздын кыздары. Кыргызсызбы? Кыргызскавы? Надо, я хочу сниму. Булар бүт бар жок ошол орус тилдүү, белоруска окшоп атат. Булар кандайдыр бир жакында эле Россиянын Z деген бирөөсүгө булар каяктан келди, Кудай билет. Жаңы көрүнүштөр. Бул видеонун башында Белоруссиядан, Россиядан келген кандайдыр бир күчтөрдү дагы экөөнү байкадык. Кыргызстандын позициясын сүйлөбаган кээ-бир Кыргыз Республикасынын жарандары дейбизби, булар өздөрүнүн позицияларын айтып чыгышты эле. Кандайдыр бир административдик ошол жердеги жашоочулардын неме кылып, кандайдыр бир административдик мыйзамды бузуп, азыр 20га чукул ошол бузукулар Бишкек шаарынын ички иштер ровдусуна жеткирилип чогуу кетти абыз. Ал ошолордун арасында биз дагы кылдык эле. Мен бул милиция кызматкерлерине эч кандай доом жок. Неге дегенде Горький Сейил багын бул бузукулардан тазалаш керек болду. Тазаланды. Горький Сейил багында булар биздин республика, биздин башкы мыйзамда жазылган тынчтык акциянын кандайдыр бир пунктун бузганын дагы далилдеше керек. Ошол Үсөн жок экенди, жок экен Үсөн, ошону издеп келдим эле. Үсөн келбедиби? Үсөн келбедиби дейт. Үсөн. Үсөн, нема Үсөн эле, өзү бир эле Үсөн бар го бизде. Birinci May rayonuna İçki İşler Ministrliğine gelip atsak gerek.
азыр бул жерде бүт ушул бузукулар менен автобуста чогуу кеттим. Илайым эле бизди бир мындай кабинага камап койсун. Бир кабинага камаган болсо анан ошол жерден неме болот? Жана Кыргызстандын атуулдары азырынча мен маалымат бере кетсем, Кыргызстан без НПО, Кыргызстан бузуктук аттуунун өкүлдөрү 1-май районундагы районунун имаратынын алдына мен чакырбайм. Азыр не болгон ошол жерде кыскасы эфир өчпөйт. Рита еше карма, ооба. Кармалды. Оона. Кармады. Орозодо тыныч жатпагандар. Булар бүгүн дагы Орозонун кирип келиши менен ушундай ар кандай бузукулук кылайын дешти эле. Мен келип чагылдырып атсам, мени провокатор атка кондурушту. Булар өзү мындай чыныгы провокаторлор ушулар. Анан бул жала жапканды булар жакшы көрүшөт. Булар эки өлкөнүн ортосуна чагымжыл салышкан, булардын как неме клуб кежи менен азаттыгы дегени, булар ушул биздин өлкөдө стабилдүүлүктү калашпайт. Өзүңүздөр көрүп алыңыздар, бул эфир сакталып калат. Мына, булар эми алданган жаш карындаштарыбыз. Алданып калгандар. Кечирип коесуз. Бул бизде акыйкатчы, омбудсмен, сотрудник из омбудсмента, сотрудница, то есть. Бул акыйкатчы. То есть он не вызывает насилие и так далее, то есть нас повязали только за то, о чем мы думаем. Бузукулардын башчыларына мына көрөтасыздар. Буларга почему эта война должна была начаться? Почему люди убивают друг друга там? Те мужчины, о которых говорили, денацификации, демилитаризации, что вы говорите эти слова. Эти новые идеи, они не достижимы. Они его охраняли, говорят о том, что политическую снимает. Кроме того, что они его охраняли, потому что по действию милиции за то, что они нас задержали. Во-первых, как охраняет-то? Они меня не охраняют. Меня охраняет Всевышний. Поэтому я и пришел. Чачы башы сары алагалагылар ушул жерде дагы провокация кылышууда. Ал эми бул Украинанын желегин мойнуна илип алган, сиз сураган эже. Менимче буларды камап административдик штраф береби же өздөрүнүн мекендерине айдайбы, Будай билет. Россиянын депортация. Гражданин Беларуси, России, откуда появились сегодня? Нет, почему я хочу уточнить? Эже, Беларусиянын, Россиянын жарандары кайдан пайда болуп калды? Я эже, жоо бергиси келбейт. Жоо бергиси келишпейт. Ни в коем случае не говорите каких-то вещей, которые, возможно, потом можно использовать против вас. Лучше молчите, если вы не можете ничего ответить. Если вы что-то пишете, пожалуйста, не оставляйте пустых. Азыр бул жерде Американын, бул жерде биздин башкы мыйзамды билишеби, билишпейби билбедим го, просто бул азыр өздөрүнүн кандайдыр бир мыйзамын талап кылып атышат. Биздин конституцияны буларга, биздин жаңы алган мыйзамды билишсе, анда бул эң жакшы. Эгерде биздин жаңы конституциябызды бул жарандар билбеген болсо, алга кандайдыр бир немелер
эме болушу мүмкүн. Хочу вам сказать, что нас уже задерживали. Никакого протокола, ничего на нас не завели, потому что, это незаконно. То есть мы написали, в лучшем случае вы можете написать объяснительную и все. То есть никакого протокола, никакого уголовного дела не имеют права на вас заводить. Жазам, азыр мен коомдук жерде менин кадыр баркыма шек келтирдиңер. Менде видео фиксация бар. Ребята, самое главное, чтобы мы были все вместе, все были рядом. Честь, достоин задели. У меня есть фиксация. Да. Почему На девушку смогли сказать? Нет. Меня заставляли сидеть, почему-то мужчина постоянно стоит. Можете сказать, а ему не можете? Кадыр баркыма шек келтирдиңиздер сиздер мени. Энеме асылып провокатор неме кылып, азыр мен жазам сиздерге. Коомдук жайда болгон дагы. Пишу на вас заявление за то, что Да. Честь, нет, честь задели. У меня есть честь, правильно? хорошее слово через. Да, вот. Я сейчас пишу на вас, кто там, сука, находится. Мы там чекинде жооп бериши керек. Ты за Украину или нет? Я нейтральный. Да. Не бывает. Бывает. А вас почему задержали? Не знаю. Называется нейтрально. Когда он не разбирается, не понимает, что О, это правильно, нейтрально. есть непонятно. Ел тарабынан шайланган жаңы президент өлкө башчы Садыр Нуркожоев Жапаровдун мы не делим, мы не делим, кто они. Надо было от провокаторов, я как понял, от провокаторов освободить парк Горький. Мы требуем адвоката. Все услышали, пожалуйста, требуем адвоката. Адвоката ничего не пишет, поэтому вы считаете, что Булар мени коомдук жайда провокатор, кандайдыр бир кыргыз өңүдө биздин каада салтыбызга дагы булар мындай шек келтирип кетти. Албетте азыр бунуга Россия, Украина, сен Кыргызстан деп туруп малыгына келдик азыр. Бул жерде Американын саясатын колдогондор мына сиздин атыңыз ким дагы бир жолу? мен Американ саясатын колдобойм. Молодец. Эч качан колдобойм. Эмне үчүн? Ооба. Маскаңыз жокпу? Маскам эмне керек? Бизде пандемиялык абал жокко чыган жок еще. Бизде маска режимин уже алган болчу бир ай мурун. Пандемиялык абал жокко чыккан жокко бирок. Бирок алышты уже маскан режимин. Булар Вот, читай. Оку, Азамат. мен арызым бар да, кадыр баркыма шек келтирди коомдук жайдачы. Кимге жүрүңүздөр? Ошо молор, Американ саясатын колдогондор. Мен да как задержан. Чечим чыгарган сотто. Азыр биз 1 май райондук сотуна келдик. 1 май райондук сотунда Давайте грели, давайте, дос болойлу, грели. туура айтасыз. Атыңыз ким? Илимбек. Илимбек. Сиздин атыңыз? Бурул Усманалиева. Илимбек неге? Илимбек. Сиз менен бетиңизди көрүлөк болчумун, жакшы. Көрдүңүзбү? Мына мен деле как жаран катары кармап келди. О, азыр бул жерде сабак өтөт. Отыр, отыр. Мага кылбаңчы, мага сүйлөбөңчү. Мен өзүмдүн аудитория менен сүйлөшүп атам. Да, просто не обращайте на меня внимания, все там. Вот, да, правильно. Провокатор Балакен, А мне башка журналисттердин киргизген жоксуңар. Мен мына өзүм журналисттер киргизип отурмун. Сизди жазып алдым. Бул жерде азыр сабак өтүшөт. Если
Кең эже сүйлөбөңчү мага дейм мен. Эми кармашты. Билбейм, мен иштебейм. Блогер, саясий блогермин мен. Неме сайтта жазасың, көрсөтчү. Жаз, издесеңиз Илимбек Исраилов. Илимбек Исраилов. Болду. Кудадан. Кандай Ташиев тарабынан, Ташиев башына. Макул. Неге дегенде? Senin zamanın özgürlüğünde seni istep kaldık var. Başkaça olur. Çındık'a karşı görüşkön. Çındık'a karşı kalkta жалганга. Макул эже, болуптур. Физдики туура. Специально человек, такой типа среди нас он пришел чтобы основание создать, чтобы нас Бул жерде Израилов приказал. Илим говорит, что у него есть сайт, сказал, что найдет единый возможность. биз 1 май 1 май районундабыз. 1 май райондук ички иштер башкармалыгынын актовый залындабыз. Бул жерде бизде типа Кыргызстандын жараны деп өздөрүн атаган, бирок башка жактын саясатын колдогон Другую имеете берет. Зачем вы пропаганда? Анан ошол жерде олтурушат. Азыр булар менен кошо мына мени дагы кармады. Бирок буга чейин эч кандай ошо эже барың дейм. Эже барың дейм. Мага приказ бересиз. Барыңыз, мен жаныма келбеңиз. Кызмат мен. Анан ызылдагандар көп эмес, 20га жеткен кыргыз өңдүлөр дагы бир жолу. Бул жерде орозо башталганда жөн отурбай ошол жерде кыштыгы жыйынга келип кандайдыр биздин Кыргызстан бул позицияда бүткүл кыргыз элинин атынан сүйлөп атышат. Албетте ал Кыргызстандын газы мен дагы келем да. Анан бул жердеги канча адам кармалды, өзүңүздөр көрө аласыздар. Кармалып азыр бул жерде менимче түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, административдик протоколдор түзүп, жана менин дагы арызымы карашса керек. Менин дооматым коомдук жайда Кыргыз Республикасында менин кадыр баркыма шек келтиришти. Бул жерде видео фиксация бар, далилдер бар, жана мен азыр жактоочумун чакырып келем. Ошо. Шек келип атат деп интервью берип атат. Бала Исраилов билим деп тааныштырды өзү. Кыргызстандын небесине жол келтирди деп ошондой доомат менен келдим эле, менин арызымды карайбы экен деп атат. Бул бала демек бизге каршы антимитингге чыккан, аны милиция ошого жол берген. Азыр милицияга ыңгайлуу мындай биздин соц желелерден, соц тармактардан ачык жарыя берген. Буга чейин Сейил багына жана Россия Федерациясынын элчилигинин алдында кандайдыр бир заман өзгөрөт, жакшы. Даже уран деп айтты жаначы. Эми бул бала защищенный, бул бийлик тараптын баласы. Бул күндө ушундай эмелерчи журналисттер болот. Провокатор, бийликтер ушундай провокатордорго муктаж болсо, бул бийликтин деле келечеги жок. Провокатор аркылуу убагында Садыр Жапаровду провокатор 5 бутылка ушундай провокатор жалпы эл билип койгула. Буга чейин Россиянын ушундай провокаторлор Россиянын элчилигинин алдында
кандайдыр бир Кыргыз Республикасынын позициясын билдирген. Ал эми бул жерде мени провокатор атка чыгарып атат. Албетте буларга чындык жакпайт. Албетте мен Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын козгойгом. Жана бул гербте. Жана бул жерде Россиянын Белоруссиянын жарандары Кыргыз Республикасынын аймагына келип алып, бул жана Ички иштер министрлиги менин арызым менен чогуу териштирет деген ниеттемин. Хоть Америкадан келсин. Ал эми олар биздин мыйзамды билишпейт. Биздин мыйзамды билишпейт. Буларды сырттан кандайдыр бир немелерге ар кандай нерсе болуп кетиши мүмкүн. Биз дагы биринчи эсиге сала кетсек, 1 май райондук шаардык ички иштер Туура эмес айтып атат. башкармалыгын эже микрофон бул жакта. Кеше мыйзамга каршы, конституцияга каршы сүйлөп атат. Давай сүйлөйбүз. Агрессия калдырма. Агрессорду колдоп атат бул бала. Азыр биз менен чогуу бийликтин адамы провокаторлук кызматы үчүн биздин арабызга келди. Бул бала Эже мен провокатор болгон болсо мен сизге сөз. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнө каршы адам. Бул бала Кыргызстанга каршы кызмат кылган бала. Ким өзүнөр эсегер аудиториясында. Сиз атыңыз кем эже? Каршы менин атымды сен айтканга турган акың жок. Буга чейин социалдык желелерден Украинага деп туруп Украинанын жараны кече чакырган акцияны кээ чакырмыш болгон. Анан чакырганда келсек, анан ошол жерде албетте суроолорго так жооп, неге дегенде суроолор неге Украинанын